камды чийдип өрөнүн аткемизде проекттер аткемиз. Мындан туура чейрек кыл мурун кинди кантамган кичи мекенинен 10 сотук жер сатып алган Жегишбек Тыналиев аны көпкө дейре өз алынча пайдалана албады. Анткени анын колундагы айыл өкмөттүн чечими анчалык эле мыйзамдуу күчкө ээ эмес эле. Ал эми каарманыбыз байырлаган Кочкор районундагы Көкжар аймагында мындай жар эмес, же бер эмес арабөк абалдагылар ондоп салынат. Андыктан министрлер кабинетинин жер мунапасын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндөгү жобосу көктөн изделген оокаттын жерден табылгандай эле кеп болду. Мурунку чечим менен эле өкмөт өзү чакырып жыйналыш кылды ноябрда. Ушундай чечим келди, жерди менчикке чыгарасыңар деп. Биз барсак өкмөттүн жер адиси өкмөт иштегендер ошо эмебешти бизге чечим буйрук берди. Архитекторго барасыңар, эме бүтүрөсүңөр депчи. Biz arxitektorga vardık ноябрда. Ноябрда барса архитектора келип ченеди, жердин баарын кайра бир сыйра. Декабрда кызыл китеп алдык. Анткени менен кыймылсыз мүлккө ээлик кылуу биздеги тиешелүү мыйзам актылары негизинде гана аныкталмакчы. Мында баарысы тең жет өлчөнүп, бир кесилгенден соң гана мамлекеттик каттоодон өтөрү баса белгиленген. Ушундан улам ушул жылдын жаз айларында кызыл китептүү болуулары күтүлгөн Кочкор районунун 155 тургуну учурда талап кылган документтерди даярдоо менен алек. Архитектор эмелерин төгөт өткөнбүз да, квитанцияларын бүт баарын беришти. Госрегистрге 3000 бирдеме сом төктүк, архитектурга да ушундай төктүк да, ошо 7000 бирдеме сом болуп калды. Общий, ошо менен бүттү да. Аябай жакшы. Оңой эле бүттү да буюрса. Көпчүлүктүн көңүлүнө төп келген жер мунапасы жөнүндө жободо көрсөткөндөрдү жүзөгө ашыруу үчүн Кочкор районунда катары 12 адистен турган атайын комиссия түзүлгөн. Бүгүнкү алардын даректерине 927 арыз түшүп, 23-үнүн кыймылсыз мүлккө ээлик кылуу укуктары мыйзамдуу түрдө бекемделди. Кыймылсыз мүлктөрдүн фундаменттери өзүнчө, анан үйлөрдү өзүнчө аныктаганбыз. Фундаменттердин саны 600дөн ашыгыраак, үйлөр 1100дөн ашыгыраак үйлөр аныкталган. Эгер бүтүндөй Нарын облусу боюнча алып карай турган болсок, ар кандай объективдүү жана субъективдүү себептерден улам 1,5 миңге жакын тургундардын кыймылсыз мүлккө укуктарын бекитүү ушу кезге дейре созулуп келүүдө. Мунун кесепетинен дээрлик бардык айылдардын архитектуралык ген пландарын жана айыл чарба жерлерин таасын тактоо бир катар кыйынчылыктар менен коштолууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Кочкор району.